Саламатсыздар, урматтуу биздин сүйүктүү көрүүчүлөр. Сиздердин сүт сай боюнча суроолоруңузга жооп берүү үчүн бизде Гүлмайра эже, саламатсызбы? Саламатчылык. Билчү эмесмин, саны эмне берет? Атымдын саны эмне экенин мисалы билчү эмесмин. Дагы кызыгуу жаралып жатат да. Биздин жаңы көрүүчүлөр үчүн жооп берип койсоңуз жакшы болот го деп ойлойм. Бүгүн биз кайрадан эле сүт сай сандык илими боюнча сүйлөшкөн жатабыз. Сүт сай деген бул сандык акыйкат илим. Бул илим, билим, кылым дейт да. Биз илинебиз, анан билим алабыз, анан кылабыз да, ошону ишке алдырабыз. Билим дегенде бүгүнкү күндө биз китептен окуганы же болбосо мектептен үйрөткөн же болбосо вуздан окугандарды биз билим деп алышыбыз керек да. Илим болсо бул тектик илим деп коет. Акыйкат илим дегенде тектик илим. Бул кандан өтүп келаткан, муундан муунга адамзаттын жашоосунда кайра келип жаткан нерсенин баары кайталангыс. Биздин жанагы каада салттарыбызга, нарктуулугубузга келе турган болсок, ушунун баары бул ооз-эки тилден өтүп келаткан илимдер да. Илим бул калбайт, жок болуп кетпейт. Бүгүн бар, эртең жок деген нерсе эмес да. Өчпөйт, өлбөйт деген сыяктуу да. Тирүүлүктө жүрүп турган нерсе да. Акыйкат илим. Илим бул ааламдан же болбосо жараткандын илими. Биз ошол жактан алабыз да. Илимде бул чындык, акыйкат. Биз кармап албаган. Жеке көз карашыбызда биз алган билимибизге, ишенимдерибизге, жашоодогу тажрыйбабызга жараша жашайбыз. Бул жеке көз караш болуп калат да. Эгер биз мыйзамга карай турган болсок, бул атайын чыккан мыйзам. Ал мыйзамга баш ийишибиз керек. Бирок ааламда жазылбаган мыйзамдар бар. Айтып келген, билип билбей ишке ашкан. Бул жараткандын буйругу да. Аалам бул чоң нерсе. Ааламды түшүнүш, дүйнө таанымыңды кеңейтиш үчүн биз билим алып жатабыз да. Буга илим, бардык илимдер наука жардамга келет да. Сүт сай боюнча ала турган боюнча, сүт сай бүгүнкү күндө жайылып ачыктан ачык берилип жатат. Бул акыйкат илим. Илим эмне үчүн мындай болуп жатат? Бүгүнкү күндө бардык акыйкат илимдер ааламдан ачык бериле баштады да. Бул биздин дүйнө таанымыбызды кеңейтет. Адам баласы жер жүзүнө келгенде өзүнүн аң сезимин өстүрүү экен. Сүт сай илиминде ушуну айтып атат да. Бир гана маселе ошол экен да. Биздин мындай адам баласы биз бүгүнкү күндө пендечилик менен алектенип калдык да. Деме деп атат, адам болуу керек депчи. Адам болуу болгон учурда сен өзүңдү тааныган учуруң, табиятты тааныган учуруң, жаратканды тааныган учуруң да. Ошондо сенин ишенимдериң акпы, такпы, туурабы дегенге бул түзмө-түз жол да. Сүт сай илими деп алып келе турган болсок, мен айтып өтөйүн да. Сүт сай тренинг институт деген килейген институт бар. Биздин устатыбыз же болбосо ушул автордук правосы Жанат Кожомжаровго берилген. Бул агай 10 жылдап өзүнүн тажрыйбасы менен өзү басып өтүп, илимди алып, бул акыйкат илим деп өтүп, устаттан устатка берилет. Бул ооз-эки, ооздон оозго калган илимдер да. Бизде деле кыргызда санчы сынчы деп берилет да. Бул касиеттерди биз артка тарта албайбыз да. Бул кандан келаткан илим да. Сандар бүгүнкү күндө бүгүн эле келип калган жок. Биз сан менен төрөлгөнбүз, сан менен жашайбыз. Сан ариптештирүү деп бүгүн түндүктү ачтык да. Бул да бекер эмес да. Түндүктө мындай желе турат, бизде ала турган болсок, мындай түндүктүн желеси турат. Бул дагы бекер эмес. Бүгүнкү соцсет дагы желеден турат, Булардын баары бекер эмес да. Бул ааламдын сырлары. Аалам өзү коддон турат. Аалам өзү ачкычтары бар. Бардык нерсенин ачкычы бар, код. Куту. Сүт сай тренинг институт дегенде бул эмне деп атат? Эмнени берет, бул эмнени түшүндүрөт десе, сүт сай тренинг институт инсандык өнүгүү жана бизнес боюнча консалтинг. Бүгүнкү күндө биз бизнес консалтинг деп, бизнес коуч деген нерселерди алып жүрбөйбүзбү? Чебер кыргызча айтканда. Сүт сай бизге эмне берет? Бул бизге максат койгонду көрсөтөт. Стратегия түзгөндү үйрөтөт, туура багыт тандоодо, багытыңдан адашпа дейт го, ишенимиң так болсун дейт го, ушул нерсени берет да. Ошентип 1-9-га чейинки сан биздин туулган күнүбүздө турат. Ушул туулган күндөгү сандардын энергиясы менен биз өзүбүздү табабыз, өзүн таанууга ушул жардамга келет. Сен өзүңдү тапкан учурда анан эмне болот? Анда биздин планетаны, жерди, ааламды түшүнүүгө келебиз да. Ошондо ушул жердеги жашоодо өзүңдү жасай турган миссияң эмне эле деп биз миссиябызды издеп чыгабыз. Миссиябызда менин кесип тандоом жатат да. Мен бүгүнкү күндөгү кандай акча таап жатам? Мен бактылуумунбу дегенде ошо миссияга келет.
Ошентип өзүбүздү табабыз. Ошондо ар бир сан 1-9 чейинки сандын энергиясы иштейт деп айтып атпайбызбы? 1-лер жетекчилер, 2-лер элчилер, 3-төр булар билим берүүчүлөр, 4-төр булар акыйкатчылар деп берип атабыз да. 5-тер болсо көбөйтүүчүлөр, 6 болсо чыгармачыл, 7 болсо устат, инноватор деп берип атабыз. 8-дер болсо өнүмдүн пайдасын алып жүрүүчүлөр, материалдык дүйнөнү кармагандар деп айтып атабыз да. 9-дар жокерлер деп айтып атабызбы? Ушул ар бир сандын өзүнүн энергиясы бар да. Ушуну таануу үчүн өзүңдү тааныган учурда ушул сандардын энергиясын билип атабыз да. Сандын жардамы менен келип атабыз да. Бизге алып алсак, мисалы 7 өлчөп 1 кез, 7 деген эмне үчүн ал 7 деген, 9 коргоол деп ошонун баары чечилет да. Кыргызча алып келгендечи. Жыл календардын дагы жыл санаак аттары бизде мисалы биз башкаларда сентябрь, октябрь, ноябрь деп айтыла турган болсо, мисалы бизде да бар го. 1-дин айы, 3-дин айы, 7-дин айы, жалган куран, чын куран, 8-дин айы деп мисалы санга эме берилет да. Мисалы жөн эле ат коюп койгон жок. Мисалы бул теке кулжалар деле бар, бирок ортосунда дагы эмнеге 3-дин саны, 2-дин саны, 2-дин саны деген жок болуш керек, 7-дин саны деп берилет. Демек баягы сандар баягы бизге деле баягы илгертен эле бирдемени берсе керек. Бекер эмес да, жөн эмес да. Эми бүгүн келип эле сүт сай келип калды, аты сүт сай болуп келип атат да. Бирок сенин бул сендеги эле касиетиң, сенде канда турган эле нерсе да. Жыл санак, ай санак бул бизде бар да. Азыр эле санап калган жок да. Азыр айтып атпайбы санак деп, сан. Сандар ушундай, сандардын энергиясына келгенде, сандарды окуганда, түшүнгөндө бул аябай терең да. Аалам өзү сандан турат да. Аалам өзү коддон турат. Ошол нерселерди бүгүн ачыкка келип атат да. Ушунун баарын биз ачып баштайбыз. Анан айтып өткөндөй эле 1-9 чейинки сан ар кимдин өзүнүн сапаты, сыпаты, ички дүйнөсү бар, терең дүйнөсү бар, кулк мүнөзү бар. Ошол нерселерди сүт сай илими аркылуу ача алабыз да. Жанат Кожомжаров муну иштеп чыгып, тастыктап айтып келген, эмне үчүн деген устаты өткөрүп берген. Бул дагы чоң касиет да. Дүйнөдө биз ал билимди алдык, анткени биз билимди алышыбыз керек. Алып үйрөнүп анан окутушубуз керек да. Жөн эле жактан бияктан алып келип кошулма ал нерселер туура эмес да. Ошол ар бир сандын өзүнүн планетасы бар, айы бар, күнү бар, жылы бар, жашоосу бар. Ошонун баары чечмен эле сандын энергиясы менен. Сүт сайга кызыгуулар азыр мындай өсүп жатабы Кыргызстанда? Сиздин оюңузча кандай болуп атат? Эмне үчүн дүйнө жүзү 181 өлкөдө катталды, официалдуучу. 43-44 өлкөдө патент алган. Кыргызстанда да депонирование болду жакында эле. Официалдуу. Билим берсе, алса, жашоосуна колдонсо деген бул патент деген сөздү, депонирование деген сөздөрдү карашыбыз керек да. Эмне үчүн дүйнө жүзү баалап жатат? Башта балким мындай түшүнүктөр болгондо бул ширк, бул туура эмес, бул билүүчүлүккө жатып калат депчи. Көз ачыктыкка келип атат, эмнени билесиңер депчи. Бул жанагы колдонмо, бул методичка болуп берилет да. Сен жашооңо колдоно турган инструментти берип атат да. Барактап ачып, ар бир кадамыңды коюп жасасаң болот экен, адашпай деген эле сандын энергиясы берип атат да. Бүгүнкү күндө башта кандайдыр бир анчалык кабыл алынган эмес. Бирок бул жерде дагы азыр айтып кетиш керек да. 4-төр, 7-лер, булар 4-үндө, 13-үндө, 22-синде төрөлгөндөр да, 13-үндө, 22-синде, 31-инде төрөлгөндөр, анан 7-синде төрөлгөндөр, 16-сында төрөлгөндөр да, бул туубаса социалисттер дейт. Туубаса рожденный. Анан ошол эле 14-үндө ала турган болсок, 24-үндө келет. Кайсы жерде 4-ү бар болсо, буларда дагы интуитивно сезиминде турган нерсе. Булар канында турган нерсе да. Булар бул санды укканда, мисалы 3-төр мугалимдер да. Анан миссия 2-лерге келе турган болсок, 2-лерге келе турган болсок, булар жан дүйнөсүндө мурда кийин ушул сан менен жашагандай сезим болот да. Бирок өзү билбейт. Могу коомдо келгенде ал болбойт, бул болбойт. Коомдогу же болбосо жашоодогу тажрыйбалары уга уруксат бербейт да. Андай эмес, бул балким мүмкүн эмес дегендерди айтып турат да. Чындыкка келип, жеке көз карашка келгенде түшүнүк ошондой да, апам мага сан жөнүндө билим берген эмес, андай жок. Ал туура эмес деген нерселер да. Бирок жанагы сандар бар болгондо интуитивно билишет, сезишет.
Анан бүгүнкү күндө кандай болуп атат десем, бүгүнкү күндө өтө көп кызыгуулар бар. Эмне үчүн дегенде азыр ааламдашуунун учуру болуп турат. Биз азыр өткөн мезгилде жашап жатабыз. Баягы эскинин баары кетти, бүт жаңы болуп атат да. Жаңылануунун учуру келди. Бул энергия. Биз эле эмес, адамзат баардык коом, аалам өзү жаңылануу болуп атат да, энергия алмашып атат. Ошол учурда изденүүлөр өтө көп. Азыр өтө көп суроолор бар. Мен киммин, мен эмне кылышым керек? Мен бул дүйнөгө келгенде эмне жасашым керек эле деген суроолор, кызыгуулар өтө көп. Суроолор өтө көп. Ушул учурда азыр 9-жылдын энергиясын жабуучу завершающий жыл болуп жатат да. Өтө көп суроолор бар, өзүн издегендер өтө көп. Анткени эски бүтүп атат, 26, 27, 30-жылдарда вообще башкача жашоо керек. Ошол бака жан өзү билип изилденип атат. Сезимде, туюмда турат бул нерсечи. Сырткы жакта болбойт менен эканчылык менен тараза тагышын кое албай адашып жатабыз. Могу билим алуу, өзүн издөө, могу суроо берүүлөр бул аябай жакшы да. Туурабы, туура эмеспи деген суроого эле жооп алгысы келген адамдар өтө көп. Ошол изденүүнүн учурунда азыр баарын карасаң, бирөө залда жүрөт, бирөө билим алып атат, бирөө чет өлкөгө чыгып атат. Ошонун баары изденүү, жөн эмес да. Бул нерсени окуп билүү мындай. Мен деле сүт сай менен төрөлүп же болсо мага апам же атам үйрөтүп же болсо кыргыз өкмөтү үйрөтүп деген нерселер жок да, бул нерсечи. Мен буга изденип жүрүп келдим да. Анткени көрсөм, о жаңылануу учурганда энергия алмашканда бул 20 жыл, 10 жыл аралыктын ичинде алмашат экен да. Жана 50 жылда эл жаңы дегендей, 100 жылда жер жаңы деп айтабы, ошондой эле энергия да. Мен изденип келип сүт сай илимин таптым. Бул мен өзүм санасаным 3, миссиям 4 да. 4кө келгенде бул сандык акыйкат илимди берүү экен. Мен 33төн кийин келгенде мен кризисти ошондо түшүндүм да. Ага чейин мен кризис экенин билбей эле жүрдүм да. Мен эмне кылышым керек деген ой жок. Материалдык байлык, бийлик менен эле жашап келдим. Бүгүнкү рыночный экономикада эле жашап келатам да. Коомдо кандай иш жүрүш болуп атса ошого жараша. Бирок 80% адам ушинтип жашайбыз, билбейбиз да. Бирок мен миссияма келгенде, менде ушул миссияны киргенин адамдар сразу түшүнбөйт, билбейт, энергия алмашканын биз билбей калабыз. Бирок адамдын эле өзгөрүүсүн байкап калабыз да, эмнегедирчи. Бул илим мен сүт сай илими боюнча алганда мен 3-4 болгондо билим берүү, акыйкат илимди берүү болуп жатат. Илимди берүү. Түшүнүп атасыңбы? Анан ушул жакка келгенде, миссия 4кө келгенде мен ошо сүт сайды окудум. Бүгүнкү күндө ушундан тажрыйба алып жатам. Анан сен азыр айтып өтпөдүңбү, каяктан алып атасың, кантип тереңдетип жатасың депчи. Бул бизге илим бул жерде даяр эле турат. Бирок биз аны туура ачып бериш керек үчүн бизде дагы изденүүлөр өтө көп. Бизде практикаларды көп жасашыбыз керек. Ошол эле йога болобу. Мисалы мен йога жасасам болот, бирок менин үчүм жасаттырбайт. Мээм бошобойт да. Кабыл алуу жок болуп калат. Анткени мен 7 эмесмин да, же мен 4 эмесмин да йоганы менен кылгангачы. Спорттун түрүнө келгенде мен басам, же болбосо баняга барам. Мага жесткий дисциплина керек. Прям катуу. Анткени үч жалпоо жасабайт. Өзүнүн мээсинде ишти бүтүрө берет да, жашоосунда ал действие жок болуп калат. Иш аракети жок болуп калат да. Миссия 4кө келгенде мен эмне кылып атам? 3 билим бар да. Деп айтып атат да, бирок мен андай билимдүү эмесмин. Бул илимди тереңдетиш үчүн эмне керек экен дегенде, спорт керек экен сөзсүз түрдө. Бул дененин тартиби керек экен. Дененин тартиби, анан кийин ойду тартипке алып келиш үчүн бизде оң жана терс ойлор бар, кошумча ойлор бар, кереги бар, кереги жогу дагы бар да. Китеп окуу бул аябай жакшы. Китеп окуш керек деп айта беребиз го. Китеп окуш керек деп беребиз. Китеп окуганда эмне пайда деп түшүнөбүз да. Китеп окуганда дагы жанагы түзмө-түз которулган китептерди окуганда бул анчалык деле трансформация кылбайт, өзгөрүп бербейт да. Эгерде биздин өзүбүздүн улуу жазуучуларыбыздын китептерин окусак бул аябай жакшы. Мен дайыма эле айтып атам, Чыңгыз Айтматовдун китептеринен, Түгөлбай Сыдыкбековдун китептеринен, биздин Айкүл Манасыбызды окуй турган болсок, ошол сүт сайга жардам береби? Адамдын өзүнүн өзгөрүүсүнө эң биринчи себепкер өзүнүн тили. Өзүнүн тили, дили, анан дээриндеги жаткан көөнөргүс могул жактагы өзүнүн көөнөргүс таланттары, көөнөргүс өнөрлөрү, муундан муунга калып жаткан жанагы улуу урмат, кичүүгө ызат деген иерархияда ушул нерселер козголгон учурда ал сезим болот.
сезим, туюм бар, сезим бар да, ушуну ажыратышыбыз керек да. Сен качан китепти окуганда биз ал кишини мыкты менин жазуучум деп мактаныш үчүн эмес, ошол ар бир сөзү ал толгоо тартып келген, чыккан, жөн эмес. Ошондо адамда кадимкидей өзгөрүү болот да. Мен жакында эле айтып өтөйүн. Төлөгөн Касымбековдун бир китепчеси повесть экен да. Адам болгум келет деген китебин окудум да. Сен айтып атпайсың тажрыйбаны каяктан аласың депчи. Биз консультация учурунда адамдар менен баарлашкан учурда ошонун энергиясынан аябай көп неме аласың, тажрыйба аласың. Анан ошол китеп жөнүндө айтып келгим келип атат да. Ал китепте атасы бар. Атасы Союзда иштеген, бул жанагы Токтогул ГЭСи курулуп аткан учурдагы экен да. Эл башкаргыч, эл адамы болгусу келген адам, эл адамы болгондо кандай башкаргысы келген. Ошол статус, башкармачыл. Бирок ал кишинин уже возрасты өтүп баратат, бирок ал баласынан башкармачы болсо, ушул айыл башкармасы болсо, же болбосо бир иштин үстүндө чоң болуп жүрсө, чоң болду десе, бул ошол статусту көрүп атат да. Ал жерде карьерадан көргөн жок, ал адамдын элге кыла турган кызматын көргөн жок. Чоң болуп иштеш керек, статус керек болуп атат да, эл алдында. Анан баласы окууга тапшырат, өтпөй калат, окууга тапшырат, өтпөй калат, атасы кадимкидей жаман болот да. Мен сени адам болот экен десе депчи. Бирок тагдыр буйруп, ал убакта ошол учурда орус тилинде жакшы сүйлөгөн болуш керек болчу да. Ушул эле аны артка тарта берген. Бала билимдүү болгон, китеп колунан түшкөн эмес да. Анан атасы эмне кылат аны? Бул аябай жакшы неме. Атасы алат да башка бирөөгө айыл өкмөтүнө барат, азыркы тил менен алганда аларга бозосун берет, коосун союп жаныңа бир жардамчы кылып алып ал депчи. Аны күтүп бала да жүрөт, ата да жүрөт. Ошентип күз келет, кыш келет, анан ал баласын тери алчыган неме кылып, тери чогулткан кылып коет. Ошол менен сүйлөшүп, теричи кожзавод ушундай бар да, ошол жака орноштуруп коет, тери чогулткуч. Анан бир күнү анан бала өзүнө неме келет да. Суудан өтүп баратат да, мен кыскартып айтайын. Суудан өткөн жатат, минген аты атасынын аты. Минтип караса атасынын атын минип турат. Мындай караса атасынын баягы ревизор болуп иштеп жүргөндөгү жанагы эски сумкасы. Ошону көтөрүп алыптыр асынып. Анын ичин алса атасынын эски айрылып калган аласа бересе дептери бар экен. Ал дагы өзүнүкү эмес да. Анан ошол жерден өзүнө келет. Мен киммин деген. Чындыгы суроо ошондо келет да. Атасынын аты болсо, өкмөттө иштебесе, ага чейин немелер бар да, историялар бар да. Китеп окуп эле чоң болуп деп эле анан мисалы айыл өкмөтүнө эле акмалап отурат да, качан бирөө кетип ошонун ордуна мен барам депчи. Бирок менин билимим жок. Аке жакем да жок, тааныш тунушум да жок. Анан ошону алат да, анан сумканы алып туруп ыргытат. Ошол жерден. Ыргытат. Биринчи коркот, атам эмне дейт депчи. Көрсө ушул күнгө чейин атамдын каалоосу менен жүргөн экенмин да, мен киммин деп суроо бергенде анан аны да таштайт, муну да таштайт. Ошол убакта Токтогул ГЭСи куруларда ал жакта жанагы плотник, сантехник дегендерди окутат экен, билим берет экен, анын артынан жумушка орноштурат экен да. Ошентип анан барып чоң окуу жайга барып тапшырам дебей, мен киммин деген суроого жооп бериш үчүн анан мен адам болгум келет деп туруп атасынын немесин алат дагы. Көрсө атамдын каалоосу менен жүрөмбү же мен өзүмдүн каалоом менен жүрөмбү? Ошол жерде өзүн таап атат да. Ошентип баарын таштап атын атасына таштап, атасы ошону айтат да. Иш бүттү деп койбойт да. Жок, бала барат дагы андан аркы жашоосу ошо билим алат, андан ары өсүүгө кетет да. Болбосо ошентип жүрө бергенде, мисалы биз бала тарбиялаганда ата эненин каалоосу менен калабыз да, кесип тандоодо дагы ушул нерсе калат да. Мына бул дагы мен үчүн тажрыйба. Мисалы ата баласын башкарма көргүсү келип атат, ошо менен тарбиялап атат. Кара жумушка салбай эле китеп окуй бер, анан кийин чака болсо эмне кылып атат? Бир аз азыркы тил менен айтканда взятка кылып атат да, күтүп отурат да, мен ушу чоң жумушка иштетем депчи. Бул атасынын эле каалоосу. Баласынын кызыгы жок. Кызыгы жок. Балким бала атанын тилинен чыкпайт. Бизде атабызды сыйлашыбыз керек, атанын тилинен чыкпаш керек да. Бирок өзүбүз таанып келсек кандай болот? Кызыктуу дагы окуяны айтып кеттиңиз. Андыктан сиздер алдыдагы турган номерге кайрылып, сурооңуздарды берип, мини разбор алып,
Бизде жаңы курс башталып атат. Буга катталыңыздар, ал жактан сиздер эмне аласыздар. 21 күндүк интенсив курс деп болот. 21 күн бул билимге түшөт 3. Анан ал жактан 1-9-га чейинки сан, миссия жөнүндө, өзүңүз жөнүндө, жакындарыңыз жөнүндө түшүнгүңүз келет, билгиңиз келет. Сүт-сай илимине бир аз жакындап киребиз да. Сандардын сырларын, купуяларын ачабыз. Ушул жакка келет, тапшырмалар берилет, бир жолу онлайн жолугушу бар. Мини разбор деп коет, кыскача таанышуу бар. Ушулар камтылган. Сиздерди чакырам курска келиңиздер. Анан өзүңүздөр жөнүндө билгиңиз келсе, туулган күнүңүздөрдү билгиңиздер келсе, миссияны эсептеп бер десеңиз, атымды эсептеп бер десеңиздер, анда бул эфирде телефон номер жазылып турат. Ушул жакка байланышыңыздар. Ол жерде турат. Ол жерде. Бул жерде го. Бул жерде. Жакшы. Жакшы.